Бүгін 7 апрель эл аралык ден соолук күнү. Андыктан негизги эле Кыргызстанда жүрөк кан тамыр оорусу негизги орундарда алып аткандар үчүн дагы буга маани берүү керек. Бизде азыркы учурда бул күнгө карата бул жума 6-сынан 12-сине чейин дагы биз акция жүргүзүп атабыз. Чекап деп бир адам келсе, баардык лабораторный анализдерди ЭКГ, ЭХОКГ жүрөктү УЗИ кылып, анан консультациясын кошуп туруп акция өткөрүп атабыз да. Азыр көп эле кечигип туруп билдирип атпайбы ооруларын? Жүрөк кан тамыр оорулары билинбей жүрө береби? Көп учурда билинбей калат. Ата-энесин карап, кайсыл оорусу бар экенин билсе, ошол оң болот. Тайкелерин карап, ошолордо ушундай жүрөк оорулары бар эле, жүрөк кан тамыр оорусу, менде дагы ушундай болушу мүмкүн бекен деген бир подозрение болсо, келип өтсө болот.